Сооротуучу Кудай. 26-июнь. Көптөгөн адамдар өз колу менен курууга аракет кылган нерсени өз тили менен жок кылышат. Кандайча дейсизби? Уят сөздөрдү сүйлөп, сөгүнүп, жашоо жагдайларын же болбосо адамдарды каргаган аркылуу биз ачууланганда же бир нерседен көңүлүбүз калган сезимдерибизди билдиргенде көбүнчө орой сөздөрдү колдонобуз. Бирок Кудайдын сөзү ыплас сөздөрдү колдонууну айыптайт жана аларды колдонгонго тыюу салат. Анткени сөздүн күчү бар. Биздин сөздөрүбүз чындап жүрөгүбүздө эмне болуп жатканын көрсөтүп турат. Балким сенин сөздөрүң айыгууга, тилиң болсо тазаланууга муктаж. Сөгүнсөң, уятсыз сөздөрдү сүйлөсөң, куру сөздөрдү сүйлөсөң, анда биринчиден тилиң менен кылган күнөөң үчүн тобо кылышың керек. Экинчиден, ойлоруңду көзөмөлдө, антпесе алар сөзгө айланат. Үчүнчүдөн, оозуңа кароол кой. Башкача айтканда, жаман сүйлөөрдө оозуңду бир колуң менен, ал болбосо экинчи колуң менен жап. Төртүнчүдөн, Кудайдан оозуңду тазалоосун суран. Бешинчиден, чөйрөңдү өзгөрт. Анткени чөйрө сенин сөздөрүңө таасир этет. Алтынчыдан, бата бере башта. Биздин жаман сөздөрүбүз Кудайдын рухун капа кылат. Эфестиктерге жазылган: оозуңардан эч кандай жаман сөз чыкпасын. Кудайдын ыйык рухун капа кылбагыла. Сөздүн күчү бар. Эгер буга чейин каргап же сөгүнүп, Кудайдын атын курулай колдонгон болсоң, тобо кыл. Башкаларга оозуң менен бата бере башта.